Чүй облусунун Кайыңды шаарында алгачкы акысыз юридикалык жардам көрсөтүү борбору ачылды. Ал биринчи кардарларды кабыл ала баштады. Алардын бири Гүлнара Курманбаева. Кызыктырган көйгөйлөр көп. Мисалы үчүн мугалимдер көп жерден өзүнүн эмелерин билбейт да. Көптөр квартирада турушат, үйлөрдү кандай ипотекага алабы, кандай алат, ошол жагынан эме көп кыйналып келишет да. Инвалид балдарыбыз бар, алар дагы кандай кайрылуу, кандай жардам керек, көп нерсени билишпейт. Кайсыл учурда жардам ала алат, ошону көп кыйналып келишет да жашоочулар көбүнчө. Борбордо мамлекеттик нотариус, квалификациялуу адистер, юристтер бар. Мекеме жарандар үчүн эртең мененки саат 10-дон кечки 5-ке чейин иштейт. Так, негизи болсо бул общий консультация, бул болсо баягы юридический билим болуу керек. Анан кийин атайын болсо жана консультация берүү деген жок да, бул общий образовательный нерсе. Анан жана июнь айында болсо ГУИП линиясы боюнча Минюст июнь айында болсо жана тренингке болсо чакырып бизди болсо окуткан. Ошондо где-то 18 саат окуганбыз. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 33 юридикалык жардам борбору иштейт. Ушул жылдын аягына чейин дагы 2 борборду ачуу пландалууда. Калкка социалдык, материалдык абалына, жарандыгы бар же жоктугуна карабай, бардык багыттар боюнча юридикалык консультация берилет. Ошондой эле арыздарды жана даттанууларды берүү боюнча кеңеш алышат. Биринчи укуктук консультациялык жардамды көрсөтөт. Бул жарандардын социалдык абалына карабастан, кирешелерине карабастан, жарандыгы бар, жарандыгы жок же чет өлкөлүк жарандардын баарына укуктук жардамдарды берет. Кабыл алат бул жерде. Атайын жазуу журналына жазууларды жүргүзөт. Эгер арыздарды, бир доо арыздарды түзмөктө түзүү болгон болсо, бул жерден жазып чыгарып колуна берип, аны тапшырып коюуга чейин мындай көрсөтмөлөрдү берет. Ал эми экинчи квалификациялык жардам көрсөтүү бул мамлекет кепилдеген юридикалык жардам боюнча, эгер ал адвокаттын сотко барып катышуусу болуп, же бир кандайдыр бир жарандык иштер боюнча сот өндүрүштөрүнө катышуу, кылмыш иштер боюнча тергөө өндүрүштөрүнө катышса, ал мамлекет квалификациялык юридикалык жардамдын реестрине турган адвокаттар тарабынан берет, алардын акысы мамлекет тарабынан төлөнүп берилет да. Борбор Юстиция министрлиги менен буунун Кыргызстандагы өнүктүрүү программасынын кызматташуусунун негизинде ачылды. Бул жайды салууга Финляндиянын тышкы иштер министрлиги каражат бөлгөн. Ушул долбоорубуз бүтүп атат буюрса. Бирок азыр Финляндиянын өкмөтү менен дагы чогулуш болот. Эмки фаза жөнүндө сүйлөшөбүз. Жаңы багыттарды, жаңы максаттарды коебуз. Ошондо жаңы каражаттар да пайда болуп калат. Кеңештерден тышкары мамлекет кепилденген юридикалык жардамдын негизги милдеттери укуктук билим берүү, калктын аярлуу катмарынын укуктук коргоонун деңгээлин жогорулатуу, сот адилеттигине жетүүнү камсыздоо болуп эсептелет. Канат Жолочиев, Бактыбек Маматсаев, Пирамида.